Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад коллежи. БКМ бюджет 18 тайпасынын студенти Сабырбекова Эснигүл. Педагогика предмети. Окутуучу Айдарова Нуржамал Акжоловна. Тема: калыптандыруучу балоонун принциптери. Өз алдынча иши. Калыптандыруучу балоо бул окуу жана окутуу процессинин алгачкы этабында өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында окуучунун өнүгүүсүн баалоо. Баалоонун бул түрүн окутууну жакшыртуу үчүн баалоо деп атоого болот. Калыптандыруучу баалоо бул мугалимге окуучуну окутуу максатында жасалган аракеттерди көзөмөлдөөгө жардам берсе, окуучу үчүн билим алууга карата өзүнүн жоопкерчилигин сезүүгө, мугалимдин жардамы аркылуу жеке өнүгүүсүн көзөмөлдөөгө жана план түзүүгө жардам берет. Калыптандыруучу баалоо күн сайын ар бир сабакта колдонулат. Окуучунун окуганын түшүнүүсү, калыптандыруучу баалоонун түрдүү ыкмаларын колдонуу менен сабак учурунда бир нече жолу текшерилет. Калыптандыруучу баалоо бак коюу үчүн эмес, көйгөйлөрдү аныктоо үчүн жүргүзүлөт. Калыптандыруучу баалоонун натыйжалары мындан аркы окутууну пландаштыруу каражаты болуп эсептелет. Баалоо негизинен 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси диагноздоочу баалоо, экинчиси жыйынтыктоочу баалоо, үчүнчүсү калыптандыруучу баалоо. Калыптандыруучу баалоонун негизги фактору болуп, окуучу жөнүндө так жана конкреттүү маалымат же анын кандай окуп жаткандыгы жөнүндөгү кайтарым байланыш эсептелет. Бул өз кезегинде окутуунун же үйрөтүүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Тажрыйбалуу мугалим окуучунун кандай билим алып, аны кантип өздөштүрүп жаткандыгы жөнүндө гана маалымат албастан, ал маалыматты андан ары эмне кылуу керектигин, окутууну кантип жакшыртуу керектигин билет. Калыптандыруучу баалоо аркылуу окуу ишмердигин жакшыртуу негизинен төмөнкү принциптерге көз каранды. Мугалимдин окуучулар менен натыйжалуу кайтарым байланышын камсыз кылуу, окуучулардын өзү окуу процессине активдүү катышуусу. Баалоонун натыйжаларын эске алуу менен окуу процессине түзөтүүлөр киргизүү, баалоонун окуучулардын шыктануусуна жана жекече беделине терең таасир этиши, окуучулардын өз билимине өз алдынча баалай билиши.